Салам достор, биз кайрадан түз эфирдебиз. Түз эфирди сиздер Ошмунун YouTube каналынан жана Ошмунун Facebook баракчасынан көрө аласыздар. Бүгүн бул ирет биз Ошмунун аралыктан санариптик билим берүү багыты тууралуу сүйлөшөбүз. Ал үчүн бизге бүгүн студиябызга санариптик трансформациялоо жана электрондук билим берүү боюнча проректор Уларбек Молдаяров келген. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатсыздарбы. Эми бүгүн ошол Ошмудагы санариптик билим берүү, аралыктан санариптик билим берүү тууралуу сүйлөшөлү. Бул багытта университетте иштер кандай жүрүп атат? Негизи эле мамлекет тарабынан кандай иштер жүргүзүлүп атат? Биздеги маалыматтар боюнча 2026 жылы эл арасында сиңип калган заочный деп айтабыз, сырттан окуу бөлүмдөрү жоюлду бул жылы. Бул багытта Ошмуда кандай иштер жүрүп атат? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Деги эле Кыргызстанда билим берүү формалары бар. Ушу мынау эски Советтер Союзунан тараган өлкөлөрдүн катарында эле бизде дагы ошо салтка айланган 3 окуу формасы билим берүү мыйзамында так көрсөтүлгөн 21 беренеде, 10 беренеде. Ал жерде ошо күндүзгү сырттан анан кечки окуу формалары каралган. Негизинен талаптар сырттан окууга деле күндүзгү кечки окуу формаларына академиялык талаптар негизинен бардыгына бирдей коюлган да. Акыркы жылдары мына ошо сырттан окууга болгон коомдук пикир бир аз туура эмес жакка бурулгандай да. Бул бир эле бизде эмес, эми мына ошо эсенги өлкөлөрүндө дээрлик ошо сырттан окуу формасын пайдаланган билим берүү системаларында ошол затта коомдо ушундай түшүнүк пайда боло баштады да акыркы моментте. Бул кандай түшүнүк? Бул мына ушул сырттан окуу формасы толук аудиториялык академиялык жүктөмдү толук аткарбайт. Мындайча айтканда, ар семестрде бир айдан эле окуп келишет да. Бир айдан эле окуйт. Ал эми башка учурда өзү каалаган башка жумуш менен алектенсе болот деген түшүнүк пайда болуп баштады да. Бул өз учурунда мына ушул билим берүү мыйзамынын сапат кепилдигине шек келтирет да. Себеби мен жогоруда айткандай, ошол академиялык талап күндүзгү окуу формасына деле, кечки сырттан окуу формасына деле бирдей коюлат. Ошонун негизинде аларга дипломдук иштер, диплом бүткөндөн кийинки диплом бирдей берилет. Тагыраагы сырттан окуу бүткөн бүтүрүүчүбүзгө сырттан окуу бүттү деп эч жерине жазылбайт да. Биз мына ошондон деле жыйынтык чыгарсак болот. Бул жерде талап бардык окуу формасына бирдей. Мындайча айтканда, окуу кайсы гана окуу формасы болбосун, окуу процесси ушул сентябрдын 1-нен башталышы керек. Башталат да. Сентябрдын 1-нен башталып, толук ушул 4 ай окуу болот. Эми ушул күндүзгүдөн айырмаланып, сырттан окууда негизги окуу жүгү болжол менен бир 70-80% жакыны өз алдынча аткарылат да. Аудиторияда эмес, өз алдынча аткарылат. Мына ошол түшүнүк бүгүнкү күндө эсепке алынбай, коомдо эсепке алынбай жатат да. Ошонун негизинде анан ушул биздин өзүнүн бүтүрүүчүлөр ошол эле жумушка жайгашууда, анын дипломун таанууда, мисалы ошол жумушка орношуу учурунда, ошондой эле ошол сырттан окуу формасынан окуп бүткөн бүтүрүүчүлөрдүн өзүнүн билимине болгон мындай ишенимдин төмөндөшүнө алып келип жатат да. Мына ушундай көйгөйлөрдөн улам
көпчүлүгү эле биздин кошуна өлкөлөрүбүз сырттан окуу формасын жойду. Мунун негизги эле максаты ошо билим берүүнүн сапатын жогорулатуу. Ошо коомдогу туура эмес стереотиптерди жоюу максат болду да. Азыр кандай өзгөрдү? Ошол азыр мурда сырттан окуу дейт элек да, сырттан окуу заочный деп айтат элек. Алар бир жылда эки эле жолу келип, мисалы 3 жумадан университетте окуп кетишчү эле. Башка учурда мисалы мугалим болуп иштегендер мектепте иштей беришет, башка жумуштарын жасай берет эле. Азыр эми ошол кандай өзгөрүп атат? Мына былтыркы жылы президентибиз жарлыкка кол койду. Сырттан окуу формасы мына келерки 2026-27 окуу жылынан баштап кабыл алынбайт, жоюлат да. Мунун негизги эле себеби ошо мен жогорудагы айткан ошо туура эмес коомдук пикирди ошол эле учурда билим берүү сапатын жогорулатуу, ошол эле катар коррупциянын элементтерин азайтуу максаты болду. Эми келерки окуу жылдан баштап эми сырттан окууга бүгүнкү күндө суроо талап бар да, суроо талап чоң. Муну биз мына интернет булактарынан байкаган маалыматтардан, анализдердин жыйынтыгынан айта алабыз да. Мына бул кошуна өлкөлөр айтпадымбы? Алды 4 жыл болуп калды сырттан окууну жапканына. Бирок ошол эле учурда мына ушул суроо талапты эске алуу менен аралыктан билим берүүгө өтүштү. Аралыктан билим берүүгө өткөндө кандай болот? Бул ошол күндүзгү эле окуу формасына окшоп окуу сентябрдан башталат. Алар окуй турган материалды билим берүү мекемесинен алышат. Ошол семестр ичи окуй турган материалдарын алдын ала алышат. Алып өз алдынча окуйт. Алар менен мугалимдер түздөн-түз байланышта болот. Мындайча айтканда, ушу күндүзгү окуу формасына окшоп эле сабак үзгүлтүксүз болот. Болгону окуу процесси аралыктан жүрөт да. Эми бизде дагы мына келерки окуу жылдан сырттан окуу формасы жоюлуп атат. Жоюлду. Бирок биз мына ушул нерселерди эске алып, мына былтыркы окуу жылдан баштап аралыктан билим берүүнү, аралыктан санариптик билим берүүнү практикаладык. Мына быйылкы жылы толук 2 семестр практика жүзүндө колдондук. Аралыктан санариптик билим берүүдө эң негизги ролду билим берүү порталдары жүргүзөт да. Бул программалык продукция. Ар бир студенттин өзүнүн жеке виртуалдык каанасы болот. Ошол виртуалдык каанада ошол биздин студент окуй турган, семестр ичинде окуй турган окуу материалдары, андан сырткары видео сабактар, ачык онлайн курстар, микро квалификация чыгаруучу курстар бүт бардыгы камтылып иштеши керек. Бул аралыктан билим берүүнүн эң негизги талабы дүйнөлүк практикада. Биз мына ушул талаптарды эске алуу менен былтыркы жылы MOOC аталышындагы атайын платформа иштеп чыгып, сырттан окуу формасында муну киргизип толук пайдаландык. 2 семестрден бери биздин сырттан окуу формасы ушул платформанын негизинде аралыктан билим алып келип жатышат. Ошол MOOC платформасы тууралуу айтаардан мурда азыр көрүүчүлөргө эгерде сиздерди кызыктырган суроолор болсо, экрандагы номерлерге, WhatsApp номерге жазып, же болбосо Facebook'тагы баракчанын астында комментарийге жазсаңыздар болот. Түз эфирди сиздер YouTube каналдан, Ошмунун YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан көрсөңүздөр болот. Азыркы MOOC платформасы жөнүндө айта турган болсок, ал сиздер азыр муну киргиздиңиздер. Анын кемчиликтери же болбосо артыкчылыктары азыр билинди да эми ошол 2 семестрден бери. Алар кандай экен, бул кандай иштеп баштады? Эми мындай платформалар, аралыктан билим берүү платформалары бүгүнкү күндө аябагандай көп да. Анан алардын ичинде акы төлөнүүчү платформалар бар. Анан акы төлөнбөөчү платформалар бар. Анан кээ бир платформалар бүгүнкү күндө
колдоодон калган платформалар бар да. Мына ошолордун ичинен биз биринчи кезекте эң туура тандашыбыз керек платформаны. Буга кирерден алдын платформаны туура тандаш керек. Ыңгайлуу болуш керек студенттерге иштегенде окуганда. Мандан ары башка биздин университетте колдонулуп жаткан мындан башка автоматташтырылган системалар бар да. Ошолор менен интеграция боло турган биздин мына формалдуу билим берүү системасына туура келе турган системаны туура тандашыбыз керек да. Анан биз мына ошондой платформа таба албадык да. Таба албадык дагы. Анан биз мына 1 жыл бою, былтыркы жылы 1 жыл толук 1 жыл бою өзүбүздө IT академия бар. Мына ошо IT академиянын программисттеринин жардамында иштеп чыктык. Мына ушул биздин өзүбүздүн билим берүү мыйзамынын чегинде, билим берүү стандартынын алкагында андан чыкпай иш алып бара тургандай, ошол мүмкүнчүлүк бере тургандай платформаны жасап чыгып 1 семестр иштеттик. Сиз айткандай кандайдыр кемчиликтер болду. Эми идеалдуу система жасаш кыйын. Бүгүнкү күндөгү мен деген чоң ошо IT корпорациялардагы жыл сайын программасынын үстүнөн сурамжылоолор жүргүзүп, ошол эле учурда кемчиликтерин, жаңы технологияларды колдонуу менен өркүндөтүп турат. Биз дагы ошо 1 семестр муну апробация кылып көрдүк. Ошонун жыйынтыгында мугалимдердин, ошол эле учурда студенттердин суроо талабынын негизинде, өзүбүз байкаган кемчиликтердин негизинде кайрадан мына жай ичи, каникул ичи толук кайрадан иштеп чыгып, быйылкы жыл сентябрдан баштап жаңы версиясын кайрадан киргиздик. Бүгүнкү күндөгү ушул коомдогу пикирлерге караганда, былтыркыга караганда быйылкы системабыз алдаганча бышып, жакшы мугалимдерге аябай адаптацияланган система болуп берди. Ыңгайлуу болуп атат. Ыңгайлуу система болуп берди. Азыр бул системаны ошол МООК порталын студенттер кандай иштете алышат? Алар башка ошол ошмунун ичиндеги автоматташтырылган башка порталдар сыяктуу эле, программалар сыяктуу бирине бири жуурушуп кете алдыбы? Негизи мисалы азыр эми санариптик аралыктан билим берүүдө студент модулдарын, экзамендерин кандай тапшырат? Мисалы ал сөзсүз университетке келиш керекпи? Же келбей туруп эле аралыктан экзамен тапшырса болобу? Мисалы курска көчүп окуп атканда, мисалы 1 жылдын ичинде модулдар тапшырганда алар кандай аракеттер жасай алышат? Билим алып аткан учурда. МООК порталы биздин университетте жалпы ушу окуу процессин уюштуруунун автоматташтырылган Маэду деген система бар. Ал системада кайрылуу ушул биздин IT академиянын адистери иштеп чыккан. Ал система жалпы студенттердин жана мугалимдерибиздин ошол окуу жүктөмүн автоматташтырып турат. Мына ошол система менен Маэдун интеграция кылганбыз. Мындайча айтканда, мугалим ушул окуу жылында өзүнө жүктөлгөн предметтерди ошол системадан көрө алат. Андан ашык маалымат чыкпайт ага. Ошол эле учурда студенттерге дагы ошондой. Ушул окуу жылында кайсы предметтер анын окуу жүгүндө каралса, ошол предметтер гана чыгат. Студент, кечиресиз азыр, студент ошол эле учурда өзү окуй турган дисциплиналарды, сабактарды өзү тандай алабы? Эми ал тандоо жагы бул Маэду платформасында жүрөт. Бул эми жанагы студенттин жеке билим берүү траекториясына кирет да. Бул жеке билим берүү траекториясын уюштуруу бул Маэду платформасында. Ал жерде ошо жылдык окуу жүктөмүн ошол жерден тандап пландаштырып келет. Пландаштырып алгандан кийин МООК платформасы аралыктан билим берүүнү уюштурат. Эки башка платформада, бирок биргеликте иш алып барат. Анан Маэду платформасын жогоруда айтпадымбы, мына экинчи жолку обновлениеден, жаңылоодон өттү депчи. Мына кечеги күнү эле ал жерде негизинен 2 виртуалдык кана бар да.
студенттер үчүн, анан мугалимдер үчүн. Ошол сиз айткан студент окуй турган материалды мугалимдер окуу жылынын алдын ошол окуу жылында өзүнө пландалган предметтер боюнча ошо электрондук окуу методикалык материалдар менен камсыздайт. Башкача айтканда ошол платформага жайгаштырып чыгат. Мисалы окуу материалдарын, лекциялык материалдарды, тесттик материалдарды, үй тапшырмаларын, андан сырткары кошумча пайдалуу ссылкаларды, видео сабактарды иши кылып окуу методикалык материалдар менен жабдыйт. Ал толук кандуу жабдылып бүткөндөн кийин ал материалды электрондук окуу методикалык комплекс деп атайбыз биз. Ошо электрондук окуу методикалык комплексти кафедра башчыга кароого жөнөтөт. Себеби ошол предмет боюнча берилип жаткан материал канчалык сапатка туура келет, сапатын текшерет, канчалык талапка туура келет. Маани мазмунун карап чыгуу ошо кафедра башчыга жүктөлөт. Кафедра башчы ошонун маани мазмунун карап чыгып талапка туура келет деп ал макулдук бергенден кийин гана анан ошол материалды студенттерге жөнөтүүгө, таркатууга мүмкүнчүлүк жаралат. Уруксат берилет. Уруксат берилет. Мен ушул жерден айта кетейин, мына акыркы жылдары мына жасалма интеллект аябай мындай популярдуулукка ээ болуп атпайбы? Мүмкүн болушунча жасалма интеллектти түрдүү тармакта колдонууга аракет кылып атышат. Ал жерге ыңгайы келсе дагы, келбесе дагычы. Эми биз Ош мамлекеттик университетинде биз биринчи жолу жасалма интеллектти ошол мугалимдерибиз студенттерге даярдап жаткан электрондук окуу методикалык материалдардын даярдоодо көмөктөшүүчү инструмент катары MOOC платформасына бир сервис кылып, бир модуль катары киргиздик да. Бул мына ушул акыркы семестрде, мына жыйынтыктап аткан семестрибизде толук колдонулуп, жакшы мындай ой пикирге татыды. Ал жерде тагыраак айтсак, мугалим студентке окуу материалын берет. Анан ошол окуу материалы канчалык деңгээлде студентке түшүнүктүү болду, ошону текшерүү максатында ал жерге тесттик тапшырмалар жайгаштырат да. Ошол тесттик тапшырмаларды буга чейин мугалимдер өзү даярдаган материалдын ичинен иргеп жасап чыкчу да. Мисалы бир лекциялык материалга тесттик суроолорду жасоодо мисалы жарым саат 15-20 мүнөт убакыт кетчү. Ал эми бүгүнкү күндө ошол жасалма интеллекттин жардамында мугалим өзү берген материалды жасалма интеллектке көрсөтөт. Мына ушул менин лекциялык материалым, ушунун ичинен мага тесттик суроолор даярдап бер десе, жасалма интеллект ошол жерден 5 вариантта даярдап берет. Ичин толук анализ кылып окуп чыгып, даярдап анан сунуштайт аны мугалимге. Ушул 5 вариант ушунун ичинен жакканын ал дейт. Ал жерде толук оңдоп түзүү мүмкүнчүлүк да каралган. Эгерде кайсы бир суроолор так болбой калса же кыскартуу керек болсо, мына ушундай учурларда мугалимдин өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Акыркы чечимди мугалим кабыл алат да. Эгерде ал варианттар жакпаса, кайрадан түзүп берүүнү сунуштаса болот. Бизге WhatsApp номерибизге дагы суроолор келип атат. Ошолордон бирөөсүнү сизге узатайын. Мен Россияда мигрантмын дейт. Мен Россияда мигрантмын дейт. Ошол аралыктан кантип окууга тапшырсам болот? Анан окууну бүткөнгө чейин университетке барбай эле койсом болобу? Барбай эле алыстан окусам болобу? Булар кандай кылат? Ошол суроого жооп берип койсоңуз. Мындай. Биздин билим берүү мыйзамы бар. Ошондой эле аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окуу процессин уюштуруу боюнча атайын жоба бар. Ал жерде каралган. Окуу уюштуруу сырттан окууда 70-85% аралыктан аткарылат. Өз алдынча аткарат. Ал эми
очный формат 15%, 20-15% очный форматта. Бұл ошо 1 ай деген сөз да. 1 ай очный форматта келип жүрүшөт. Билим берүү мыйзамында толук окууну гибриддик технологияны колдонуу менен гибриддик методдо уюштурууга болот. Эгерде ошол предметти аралыктан окутууга болсо деген эреже тартип бар. Ал эми аралыктан аткарса болбойт деген кайсылар? Аралыктан аткарса болбойт деген бул ГОСТу аралыктан аткарган. Мамлекеттик экзамендерде, мамлекеттик аттестациялык экзамендерде аралыктан аткарганга болбойт. Квалификациялык иштерди, дипломдук иштерди коргон аралыктан аткарууга болбойт. Ошол эле учурда практиканы аралыктан өтөөгө болбойт. Сөзсүз очный форматта практика өтөлүшү керек. Ал эми аралыктан аткарганга болбой турган предметтер болсо, аны сөзсүз келип окуш керек. Ал эми аралыктан окууга болот турган предметтерди аралыктан окууга мыйзам жол берет. Бул биринчиси да. Экинчиден ошону маселе бул ошону аралыктан окутууну уюштуруу маселеси да. Кээ бир учурда ошону уюштуруп бере албай калышы мүмкүн да. Себеби ал аралыкта болсо, ал окуй турган материалды аралыктан жеткирип берүү маселеси бар да. Биз жогоруда айтып аткан MOOC платформасы мына ушул маселелерди чечет, жеткирет. Ал эми кабыл алуу боюнча бизде мындай салттуу формага өтүп калды уже. Бизде окууну бүткөндөн кийин окууга тапшырыш үчүн сөзсүз жалпы республикалык тестирөөлөн өтүш керек. Ал ошол баллдын негизинде мына 2020 жылдан бери практикаланып келе жатат, аралыктан тапшырууга болот. Окууга аралыктан тапшырса болот, жогорку окуу жайына. Анан ошондо аралыктан тапшырып туруп эле ал жерде мурда көрсөтүлөт эле күндүзү же сырттан окуу деп. Азыр дистанттык аралыктан санариптик билим берүү деген өзүнчө дагы бөлүм болобу ошондо багыты? Мисалы күндүзгү сырттан азыр сиз айтып кеткен боюнча 2026-2027 окуу жылына августта сырттан эмеге кабыл алат. Санариптик билим берүүгө, аралыктан санариптик билим берүүгө алат. Булар ошол пунктту көрсөтүшөбү? Мен дистанттык окуйм деп, мисалы, контракт түзүп атканда окуу жай менен же арыз берип атканда окуу жайга. Алар ошону көрсөтүшөбү? Азыр кийинки келе жаткан окуу жылынан баштап сырттан окуу формасы кабыл алуу болбойт. Башкача айтканда, сырттан окуу формасы деген кабыл алуу жок, пункт жок. Буга чейин мисалы окууга тапшырып атканда сырттан окуу деген форма жүрчү да. Азыр эми ал коюлбайт. Бир эле окуу формасы болот да, мындайча айтканда. Эки болуп атпы, кечикени кошулганда. Анан азыр ошонун механизми иштелип атат. Эми дүйнөлүк практикадан алып караганда аралыктан бир эле окуу формасына тапшырылат. Бирок ошо окуу нагрузкасын аткаруу аралыктан аткарылат деп студенттин өзүнүн каалоосу менен көрсөтүлөт. Эми аралыктан билим берүүнүн өзүнүн шарттары бар да. Аралыктан билим берүүнүн өзүнүн шарттары бар. Мына ошол жакынкы өлкөлөрдү, алыскы онлайн билим берүү калыптанып калган мамлекеттердин тажрыйбасынан карай турган болсок, ал жерде мындай part-time окуу модели деген түшүнүк бар. Бул биздин мына ушул сырттан окуу формасына окшош окуу нагрузкасынын көпчүлүк бөлүгүн өз алдынча аралыктан аткарат. Бирок биздин сырттан окуу формасына окшоп бир семестрде 1 ай окуу деп эсептелбейт да. Кадимкидей сентябрдын 1-нен башталат окуу. Сентябрдын 1-нен башталып окуй турган материалдарын алып окуйт. Бирок ал өз алдынча окуу үчүн саат жүктөмү көп болгон үчүн алардын жылдык академиялык планы бир аз азыраак болот. 36-дан 48 кредитке чейин аткарылат.
бүгүнкү күндө мына сырттан окуу формасы 48 кредит аткарып жүрөт да, а очный 60 кредит аткарат. Ошонун эсебинен сырттан окууда окугандар бүгүнкү күндө 1 жыл кечирээк бүтөт. Кеч бүтөт. 1 жыл ашык окуйт. Part-time окуу моделинде дагы мына ушундай. Алардын дагы окуу нагрузкасы 48 кредитке чейин 36дан. Ошонун эсебинен бул жерде дагы окуу жылы 1 жылга көп болуп келет. Азыр эми бизди көрүп аткандарда дагы суроо болушу мүмкүн да. Буга чейин Кыргызстанда ушундай нерсе болду. Мисалы, кээ бир бул эми саясатта, кээ бир саясатчыларды, саясатта жүргөн кишилердин, мамлекеттик кызматкерлердин дипломдорун текшерүү практикаланды да, мында карады дипломун. Анан кээ бир ошол саясатчыларды сиз окууга келбей эле Кыргызстандан сырт жакта жүрүп бүтүптүрсүз. Демек сиздин дипломуңуз жараксыз деп, ал дипломду жарактан чыгарган учурлар дагы болду да. Эми азыр ошо биз аралыктан санариптик билим берүүгө өткөндө мындай учурлар болбойбу? Мисалы, студент азыр сиздин маалыматыңызга караганда 1 жыл окууга келбей эле сырттан Кыргызстандын сыртында, мисалы, мигрант болуп жүрүп деле окуса болот экен. Кийин аларга ошондой учурлар болбойбу? Мисалы, сиз Кыргызстанга келип окуяпсыз, анан кантип диплом алып жүрөсүз деген ушундай нерселерди да карап атасызбы? Ооба. Азыр мен бирден жанагы берген сурооңузга тактоо иретинде айтып коеюн. 1 жыл окууга таптагыр келбей кой деген жок. Экзамендерге очный форматта катышат. Окуу жөнүндө айтылып атат да, ал жерде. Окуу аралыктан уюштурууга мыйзам жол берет, эгерде ошол предметти аралыктан окутууга болсо. Эгерде аралыктан экзамен тапшырса болот. Атайын шарттарда гана. Атайын шарттарда, мисалы кандай шарттар? Мисалы, онлайн прокторинг негизинде тапшырса болот деген бар да. Онлайн прокторинг деген кандай бул? Студент атайын платформада экзамен тапшырат. Анын экзамен тапшырып аткан учурда аны камерадан, ошо студент тараптагы студенттин өзүнүн гаджетинен запись алынат, көзөмөлгө алынат. Бул жерде сөзсүз искусственный интеллект колдонулат. Ал жердеги аудиториянын ичиндеги үн, шумду, шум сөзсүз анализденет. Анын кыймыл аракети, аудиторияда андан башка эч ким жокпу? Бүт баардыгы анализденип, анан тест уюштурулат. Эгерде тест уюштурулуп атканда, мисалы, экзамен уюштурулат, экзаменде 20 минута убакыт берилсе, ошо 20 минута толук боюнча запись болот. Бул кийин анализ үчүн. Анализ үчүн запись болуп, анан ошол запистин жыйынтыгы мугалимге жөнөтүлөт. Мугалим аны текшерип чыгат. Карап чыгат, бир сыйра. Прокторинг кылат. Прокторинг кылып, бул студент чындыгында өзү тапшырдыбы, эч ким буга көзөмөл кылбадыбы, көмөктөшпөдүбү деген суроолордун үстүнөн иштейт. Анан ошол жерде акыркы чечимди кайра ошол экзаменатор чыгарат. Чындыгында ошол студент өзү тапшырган десе, анда анын баасы тандалып алынат. Жок, бул өзү эмес, бирөө көмөктөшкөн десе, анда анын экзамени өтпөдү деп эсептелинет. Эгерде Кыргызстандын ичиндеги студенттер бул аралыктан санариптик билим берүү багытында окуп аткан болса, анда булар кандай тапшырат? Мисалы, сентябрдан баштап эле алар окууга киришип, аралыктан ошол өзүнүн колундагы гаджеттер менен окуй беришет. Алардын окуусу кандай болот? Мисалы, модулдарын тапшырганда алар кантип бал алышат? Анан алар сөзсүз экзаменге келип катышыш керекпи мугалимдин жанында? Анан экзаменди алар кандай тандайт? Мисалы, тест түрүндө же ОЗЕК түрүндө? Аларда студенттерде дагы тандоо барбы? Бизде эми кредиттик технологияда окуу процессин уюштуруп келе жатабыз анча жылдан бери. Ошонун алкагында модулдук система кирген. Сырттан окуу формасында 1 модуль бар.
буга чейин модулду бир жумага пландаштырып, бир жуманын ичинде келип тапшырышчу. Бүгүнкү күндө Moodle платформасына 50 балдык системада мугалимдер тапшырмаларды жайгаштырып жатат. Ар бир берилген тема боюнча тесттик тапшырмаларды, үй тапшырмаларын жайгаштырып, студент аны аткаруу менен бал чогултат. 50 балга чейин бал чогултат. Семестрдин жыйынтыгы менен ошол студент чогулткан балды мугалим таанып берет. Ошо модуль жумалыкта экзаменден алдын. Бул менен бүгүнкү күндө бизде сырттан окуу формасында модуль тапшыруу ушу сентябрдын 1-нен эле башталат. Ал жердеги студенттин ар бир кыймыл аракети эске алынат. Сиздин жогоруда айткан сурооңузга жана толук жооп берилбей албай калдым. Студенттердин буга чейин сиз айткандай диплом жарактуулугу боюнча көйгөйлөр болгон. Бул бир эле биздин университет эмес, Башка университеттерде деле, Кыргызстандын ичинде деп айталы. Көйгөй болуп келген да. Мунун негизги эле себеби ошол студенттин ошол окуу жайда окугандыгын далилдеген кандайдыр бир из болбогондон улам пайда болгон да, далилдей албай калган. Мына ошондон улам биз сырттан окуу формасына Moodle платформасын киргизген себебибиз да ушул болду да. Негизги себеп. Студенттин изи ошол жерде калат, ар бир кыймыл аракети. Студент логин пароль менен кирип, ошол жерде окуп баштаган күндөн баштап, студенттин санариптик изи калыптана баштайт. Кайсы күнү саат канчада кайсы материалды окуду, канча убакыт бөлдү, бүт материал санариптик изи алынат. Ал санариптик из бизде электрондук архив катары бизде сакталып калат. Качан кайсы бир убакта ошол студенттин бизде окугандыгы боюнча кандайдыр бир шектүү суроо жаралса, ошол изди кароого мүмкүнчүлүк болот да. Буга чейин аралыктан окутууну уюштурууда ар бир мугалим өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша өзүндөгү гаджеттер менен окуу процессин уюштуруп келген. Алардын санариптик изи ар бир мугалимдин өзүндө калган да. Алардын гаджеттерин алмашуусу менен ал санариптик из жок болуп кетиши толук мүмкүн да. Ошон үчүн биз бирдиктүү бир платформага келели, бир платформада болсун, анын сакталуу кепилдигине ошо билим берүү мекемеси өз жоопкерчилиги алсын деп баардыгын чогултуп бир платформага алып келгенибиз ошол болду да. Бүгүнкү күндө деле ошондой көптөгөн ушундай билим берүү порталдарын пайдаланган учурлар бар. Ошонун негизги эле жыйынтыгы мына ушуга алып келет да. Санариптик из калыптанбай калат. Мен мындан ишенимдүү түрдө айта алам. Мындан бул жака бизде андай көйгөй болбош керек да. Ар бир студенттин ушул окуу материалына бөлгөн убактысы минут саатына чейин так сакталып калыш керек. Жана сөзүбүзгө келип уланта берели да. Модулдарды тапшыруу боюнча сүйлөштүк. Бул сентябрдан бери окуп, ал жердеги окуу материалдарын окугандан кийин артынан тестти тапшырып, анан ар бир студент, аралыктан окуп аткан студент бал топтойт. Ошо балдын негизинде бул мисалы окуу жылдын жарымында модуль боло турган болсо, анын балдын негизинде модуль коюлат. Ал эми экзамен кандай болот? Жана сиз айткандай, экзаменге келиш керек деп атаса, экзаменди тапшырганда сиз жогоруда жакшы айттыңыз, мына модулдар боюнчачы. Бул жерде бүгүнкү күндө мына студенттерибиз дагы аябай жакшы түшүнүп калды. Буга чейин бул жерге келип модуль тапшырган учурлар болот эле. Модуль тапшырган учурларда мисалы контракт төлөмдөн бир аз карыз болуп калса, модуль тапшыра албай калган учурлар болот эле да. Бүгүнкү күндө ал ушу сентябрдан бери
окуган материалдарын ар бир лекция бул мындай реалдуулуктан эле алынды да. Мисалы очный форматта сабак өткөндө мугалим кирип лекцияны өтөт, өткөндөн кийин ошол канчалык деңгээлде студентке түшүнүктүү болду, окуучуга түшүнүктүү болду, аркасынан суроо менен бышыктап коет да. Бул жерде дагы мына ушундай усулда жасалды. Лекциялык материал берилет, аркасынан эле ошол канчалык студентке түшүнүктүү болду, суроолор берилип, бекемделет. Ал суроолорго жооп беришине жараша бааланат, балл коюлат. Ошондой балдары чогултуп отуруп, андан модуль келип чыгып атат. Бул менен модуль аралыктан тапшырылып атат. Экзамен очный форматта бул жерге келип өтүлөт. Буга чейин студенттерибиз келбей тапшырып коюу кокустугу бар эле. Келбей эле тапшырып коюу кокустугу бар эле да. Ошону жоюу максатында мына былтыртан бери биз идентификацияны киргиздик. Ар бир студент келгенде ал идентификацияны өтөт. Келип фейс контролго окшоп өзүн тастыктаган документ менен сүрөткө алынып, анан ага экзамен тапшырууга доступ берилет. Ага чейин студент экзамен ала албайт. Мугалим коем десе да кое албайт. Эгер бул студент жанагы бул суроону дагы айтып кеттик, сыртта болсо, мисалы Кыргызстандан сыртта боло турган болсо, экзаменди азыркы өзүнчө шарттар менен алат. Мисалы видео менен деп айтылгандай болот экен анда. Алар дагы кадимгидей идентификациядан өтүшөт. Өзүн тастыктаган документ менен, сүрөт менен бул жака порталга жөнөтөбү. Бул жагы түшүнүктүү болду. Эми ошму бул аралыктан санариптик билим берүү боюнча Кыргызстанда кайсыл деңгээлде, Кыргызстандын ичиндеги университеттердин, жогорку окуу жайларынын арасында кайсыл деңгээлде баратат деп айтсак болот. Бул кандай иштер жүрдү буга чейин? Азыр кандай дагы пландар болуп атат? Биз алгачкыларданбыз деп айта алабызбы азыр? Санариптешүү боюнча же санариптик билим берүү боюнча, аралыктан санариптик билим берүү. Мен айтайын деп атканым, башка университеттер дагы ушул багытка өтүштүбү? Мисалы Кыргызстандын ичиндеги башка окуу жайлардагы. Эми санариптик билим берүүгө болгон аракет пандемия учурунан баштап бардык эле вуздарга алдына коюлган негизги приоритеттик багыттар болуп калды да, пандемиядан бери карапчы. Ага чейин билим берүү мекемелери алын жетинче аралыктан билим берүү инструменттерин пайдаланып окуу процессин уюштурууга аракет кылып келди. Бирок пандемия шартында бардык университет кааласа аралыктан билим берүү технологияларын окуу процессинде колдонууга мажбур болду да. Ошонун негизинде Кыргызстандын дээрлик бардык эле жогорку окуу жайлары санариптик билим берүү боюнча тажрыйбасы бар. Ал эми былтыркы президенттин жарлыгынан кийинки келе жаткан окуу жылына болгон даярдык, биздин жогоруда айткан МУУК билим берүү порталы Ош мамлекеттик университетинде биринчилерден болуп, ушу аралыктан билим берүүнүн бардык суроо талаптарын, эрежелерин, стандарттарын эске алуу менен жасалган платформа болуп калды. Муну бүгүнкү күндө башка окуу жайлар сурап жатат. Бул боюнча, бул платформанын жайылтуусу боюнча атайын сунуштар дагы бар. Бүгүнкү күндө 4 вуз сурап жатат. Мына ушулардын негизинде мен айталам, санариптик аралыктан санариптик билим берүүгө мына келе жаткан жаңы окуу жылында толук Ош мамлекеттик университети даяр. Бул жерде материалдык техникалык жактан дагы, окуу методикалык жактан дагы, мына мугалимдерибиздин санариптик көндүмдөрү жагынан, студенттерибиздин электрондук окуу платформасын колдонуу
тажрыйбасы жагынан дагы биз толук даярбыз десек болот. Азыр дагы бир суроо келиптир, мен ошону узатайынчы сизге. Бул жанагы эле эмелер боюнча экен. Ошо сырттан окуп аткан студент окшойт. Биз алган балдар өз убагында коюлбай калган. Бул техникалык эмеге байланыштуу окшойт суроолор. Ошондой болуп калышы мүмкүнбү? Мисалы, модулга жанагы лекцияларын окуп анан балдарын алгандан кийин кайра ошол эле нерсе түшпөй калышы мүмкүнбү балдары? Бул эми программадагы жаңы болуп атат, платформа. Анан ошону да түшүндүрүп айтып койсоңуз жакшы болот. Бул жерде 1-2-3 фактор болушу мүмкүн. Мен аларды атап өтөйүн. Биринчиден, бул эгер студентибиз болсо, мындан кыжалат болбой эле койсо болот. Себеби мен жогоруда айттым, санариптик из бизде эң электрондук архивде сакталып калат. Кайсы учур болбосун, кайрылса аны кайра калдыгына келтирип таанып берүү толук мүмкүнчүлүк бар. Бул биринчиден. Экинчиден, бул жерде кандай учурлар болушу мүмкүн? Студент балды алгандан кийин ал дароо эле барып модулу болуп, экзамен болуп түшпөйт да. Аны качан мугалим тастыктаганда гана барып анан түшөт. Анын өзүнүн дедлайны бар. Студенттер үчүн 1 күн алдын жабылат платформа. Тест тапшыруу, үй тапшырмаларын аткаруу, өз алынчы иштерди аткаруу дедлайны студенттер үчүн биринчи бүтөт. Мугалимдерге 2 күн кошумча убакыт берилет. Себеби биринчи мындай учур болду да. Мугалим студенттин балын таанып койгондон кийин студент тапшырма аткарып же тест тапшырып балы жогорулап калган учурлар болуп калышы мүмкүн болду да. Ошондон улам биринчи студенттердики жабылат. Андан кийин анан мугалимдер ошол бааны таанып берет. Бул биринчи. Экинчиси, бул жерде бизде 30 балл деген порог бар. Эгерде анын чогулткан балы 30 баллдан кем болсо, аны мугалим модуль катары азырынча таштап бере албайт. Бирок бизде санариптик изде калат. 30 балдан жогору болсо, аны мугалим модуль катары Маэду платформасына которуп алып кетет. Мына ушундай 2 фактор бар. Үчүнчү фактор, ошону мугалим өткөрө элек болушу мүмкүн. Мисалы, уже дедлайнына жете элек болсо, мугалим өткөрө элек болуп калышы мүмкүн. Азыр бизде эме барбы? Ошол практикаланып атабы? Мисалы, чет өлкөдө туруп азыр окугандар барбы? Ошмуда. Ошонун аралыктан санариптик билим берүү. Аралыктан мен жогоруда айтпадымбы? Окууда эч кандай чек жок. Аралыктан окуса болот. Бул жерде ошол маселе экзаменде, маселе мамлекеттик аттестациялык экзаменде, маселе квалификациялык иштерди, практикаларды өтөдө. Ал эми окуу процессин толук биз гибриддик форматта аралыктан окутууга мыйзам жол берет. Эгерде ошол предметти аралыктан окутууга болсо, анан аралыктан окутууга болбой турган предметтерди мына ошол 3 жумалыкта очный форматта келип окушат да. Азыр дагы бир суроо. Кыргызстанда, биздин өлкөдө, өлкө жетекчилери, өлкө башчылары коррупциялык тобокелчиликти, коррупцияны жоёбуз деп аракет күч. Бул багытта өтө чоң иштер аткарылып атат да. Биз азыр сүйлөшүп аткан тема мына аралыктан санариптик билим берүү, бул окуу жайлардагы, жогорку окуу жайлардагы коррупциялык тобокелчиликтердин алдын алабы, ошону жоя алабы? Бул ошого жардам бере алабы? Эми буга чейин мисалы коррупциялык тобокелчиликтер көп болушу мүмкүн эле да. Андан нерселер мисалы кезигиш мүмкүн. Азыр ушул биз айткан коррупциялык иштерди, буга тобокелчиликтерди алдын алабы, токтото алабы? Биз сүйлөшүп аткан окуу багыты боюнча. Эми негизинен мындай билим берүү тармагында деги эле тейлөөдө коррупциялык элементтер кайсы учурда пайда болот? Ал жердеги маалыматтын жетишсиздигинен пайда болот да.
Ошондон улам бүгүнкү күндө ушу коррупциялык элементтерди азайтуунун, жоюунун эң негизги бир инструменти бул санариптештирүү да. Бардыгы бир эле билим берүү тармагында эмес, бардыгында эле. Мен бул жерден толугунан айта алам. Айрыкча мына сырттан окууда коррупциялык элементтерди азайтууда мына ушул аралыктан электрондук билим берүү платформаларын колдонуп окуу процессин уюштуруу бул коррупциянын элементин жоюунун эң негизги инструменти болуп берет. Себеби мына биз 2 семестр, мына 2 жылдан бери көрүп атабыз. Биз мына ушул платформага өтүү менен студент менен мугалимдин ортосундагы мындай физикалык контактты жое алдык десем болот да. Буга чейин мисалы контракт төлөө үчүн мисалы студенттер бул жердеги кайсы бир ишенимдүү адамына контракттарды жөнөтүп турса, азыр контрактты каалаган жеринен төгүү мүмкүнчүлүк бар. Каалаган жеринен төгө алат, электронный которо алат. Мына ошо менен биз контракт маселесиндеги коррупциялык элементтерди жое алдык. Ал эми мына сырттан окуу формасында окуу процессин уюштуруудагы коррупциялык элементтерди студенттер, мына биз жогоруда айткан эле ошо модуль маселесинде, модуль маселесин бир күндө келип тапшырчу да модулду. Ошол күнү келип тапшырса тапшырды, тапшыра албай калса анан кимдир бирөөдөн көмөк сурачу, анан ошол жерден биз айткан ошол коррупциялык элемент пайда болчу да. Ал эми бүгүнкү күндө студент эч бир мугалимге көз карандысыз аралыктан туруп модулду тапшыруу мүмкүнчүлүк пайда болду да. Мындайча айтканда мугалимдер менен физикалык контакт жок да. Себеби бүгүнкү күнгө чейин студенттерибиз келип айтып аткан учурлар болуп атат да. Мына модулдарды аралыктан тапшырып атабыз. Бул ыңгайлуу, көз каранды болбой жатабыз деп. Азыр бизге дагы суроо бар экен, WhatsApp номерге келген. Кутман күн. Менде сунуш жана суроо. Бул эң жакшы сырттан окууну жаңы форматка өткөрүү. Азыр сырттан окуган студенттердин көпчүлүгү иштегендер, мисалы кээ бир жерлерде иштеп аткандар, мисалы айрыкча Ош шаарында дейт. Ошондуктан ошол жабылган сырттан окуунун ордуна кечки, мисалы алар иштен бошогондо дейт, кечкиге бошой албай калса санарип формасы менен бириктирип окутса жакшы болот эле. Мисалы Россияда экономикалык жана юридикалык билим берүүдө бир канча жылдан бери очно-заочное обучение с применением деп окутуп келатат, дистанттык окууну деп. 25-жылы ошол адистиктер боюнча сырттан окуу кабыл алынбагандан кийин Кыргызстандагы Россиянын жордорунун филиалдары биздин абитуриенттерди тартып кетишти. Кыргызстандан отток капиталов болуп акча сыртка чыгып кетүүдө. Бул мамлекеттик коопсуздук деп айтууга болот. Биз өзгөчө макамга ээ университет катары эске алсак дейт. Бул багытта кандай, бул суроого кандай жооп бере алат? Деңиз, бул сунуш жана суроо берип атат. Бул боюнча ошол мен жогоруда айткандай эле ушу part-time окуу моделин өтүү менен толук бул көйгөйдөн чыксак болот. Туура байкаптыр биздин көрөрманыбыз. Бул сөзсүз мындай болушу күтүлөт. Себеби сырттан окуу формасына болгон коомдо суроо талап бар. Бул боюнча мен былтыркы жылы ошо ректорубуз Кудайберди Гапаровичтин тапшырмасы менен бир анализ кылганмын. Ошол жерде мына Москванын бир жогорку окуу жайындагы бир магистратурада юридика, экономика, анан IT коопсуздугу боюнча гибриддик профиль бар экен. Ошол жерде окуган бир студентибиз аркылуу ошол жерде анализ кылып көрдүк да. Ошондо бир гана ошол юридикалык гибриддик ошол профиль үчүн бизде жок экен да. Ошол профилде окууну каалаган студенттердин бир 60-70% азиаттар экендигин байкаганмын да. Эгерде биз сырттан окуу формасын жойдук, бирок ушул боюнча сырттан окуу формасын жаап турган болсок,
мындайча айтканда санариптик аралыктан билим берүүнү пайдаланмасак, анда сөзсүз мына ушундай сыртка окуу болот. Сыртка чыгып окуу сөзсүз болот. Биз эми аны көзөмөлдөй албайбыз да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлде part-time моделине өтүү менен аралыктан санариптик билим берүү иш аракети болуш керек болот да. Азыр бизге дагы суроо бар экен. Аймактарда интернет начар аймактарда интернет начар болуп калганда студенттер үчүн кандай альтернативдүү чечимдер бар дейт. Мисалы азыркыдай эле аралыктан санариптик билим берүүдө, мисалы тоодо, айылдарда, жайлоолордо болуп калган мезгилде интернет тартпаган жерлерде студенттерге кандай башка альтернатива бар? Эми аралыктан билим берүүдө эки метод бар да. Синхрондук билим берүү, асинхрондук билим берүү деген бар. Эки түшүнүк бар. Бул эки түшүнүктүн кайсынысын пайдаланат, буну билим берүү мекемеси өзү аныктайт. Аралыктан билим берүүдө негизинен дүйнөлүк практикада асинхрондук билим берүү методу колдонулат. Асинхрондук билим берүү методу деген бул мугалим өзү студентке бере турган окуу материалдарын тийиштүү билим берүү порталына алдын ала жайгаштырат. Аны студент өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө карап, убактысы болгондо ачып кирип окуйт. Интернети болгондо, мисалы, ачып кирип окуйт. Суббота күнү же дем алыш күндөрү кирип окуу мүмкүнчүлүгү каралат. Ал эми синхрондук билим берүү методунда бул анда ушул азыркы айткандай көйгөй жаралат. Себеби мугалим менен студент бир учурда байланышка чыкканда убакта байланышып окуу жүргүзүлөт да. Ошондон улам негизинен мына сырттан окуу формасында синхрондук, мындайча айтканда очный форматта же аралыктан бир учурда мугалим менен байланышып окуу мүмкүнчүлүгү болбогондон улам алар ушу аралыктан окууну тандап атышат да. Ошондуктан бул жерге синхрондук билим берүү методун эмес, асинхрондук билим берүү методун көбүрөөк басым жасап пайдаланыш керек. Синхрондук билим берүү методу дагы болуш керек, бирок азыраак пайызда колдонулат. Дагы бир суроо. Санариптик платформада маалымат коопсуздугу кантип камсыздалат? Мүмкүн хакерлер менен же бул вирустук чабуулдарга кабылганда, хакердик чабуулдарга кабыл алуу жокпу дейт да. Маалымат коопсуздугу кандай камсыздалат? Корголгонбу негизи? Маалымат коопсуздугу эми бул жерде бул чоң түшүнүк да. Анан бул менен күрөшүүнүн дагы түрдүү жолдору бар. Эми бүгүнкү күндө мен чоң эки бөлүккө бөлүп айтайын. Биринчиси бул системалык маалымат коопсуздугу. Бул атайын адистер тарабынан ага кибер чабуулдар жасалышы мүмкүн. Атайын IT адистер, хакерлер тарабынан жасалышы мүмкүн болгон коопсуздукта. Бул боюнча бизде атайын адистер бар. Мына ошол адистер бүгүнкү күндөгү эң алдыңкы технологияларды пайдалануу менен биздин маалыматтын бүтүндүгүн сактап, коргоп келе жатышат. Ошол эле учурда жыл сайын алар өздөрүнүн квалификациясын жогорулатып, өздөрүнүн үстүнөн иштешет. Экинчиси бул экинчи бир коопсуздук бул студент өзү эмес, башка бирөө кирип экзамен тапшырып коюу же тест тапшыруу же санариптик из калтыруу деген коопсуздук бар. Мунун үстүнөн биз бүгүнкү күндө 2FA деген системаны киргизгенбиз. Бул эки этаптуу аутентификация деп аталат. Бир эле учурда параллель бири-биринен көз карандысыз эки системанын көзөмөлүнөн өтүп өздүгү аныкталгандан кирет. Мындайча айтканда, ошол бүгүнкү күндө студенттерибизге эң жакын эмне? Эң жакын бул гаджети да, телефону мисалы. Бүгүнкү күндө экинчи өзүгүн аныктоо системасын биз алардын телефонуна байладык. Жакын арада экинчи этабын жүргүзөбүз.
студент кирип бара жатканда анын логин парольдору аныкталып анан кирет. Биринчи этабында биз азыр экинчи этабындабыз. Анан план боюнча бизде үчүнчү этап бар. Ал жерде ошо биометрикалык данныйларды колдонууну пландап атабыз. Студенттен мисалы лицолорун алып, анын ошо баштапкы фотосу менен салыштыруу менен маалыматтарга жетүүгө, анын өзүнүн виртуалдык канасына кирүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Жалпылап айтканда азыр бул корголгон, Корголгон. Дагы суроо. Онлайн форматта студенттин активдүүлүгүн жана катышуусун кантип баалайсыздар? Студенттин активдүүлүгүн, катышуусун ошол кантип катышып атат? Бул боюнча мен жогоруда айтып өттүм эле. Бизде студенттин ар бир платформага кирип чыкканы жазылып турат. Журнал бар атайын. Bir günde 10 жолу кирип чыкса 10 жолу кирип чыкты деп жазылат. 5 мүнөт убакыт бөлсө 5 мүнөт убакыт бөлдү. Кайсы лекцияга кирди, кайсы текст тапшырмаларды аткарды, бүт бардыгы санариптик изи алынып турат. Ошол журналдын негизинде ошол студенттин сабакка болгон активдүүлүгү көзөмөлдөнөт. Дүйнөлүк практикада күнүгө деп айтылбайт. Жумасын айтылат. Саат, жумалык саатка айтылат. Бир жумада минимум 3 сааттан кем болбош керек деп айтылат дүйнөлүк практикада. Дагы бир суроо бар экен. Окутуучулардын, ошол студенттерге сабак берген окутуучулардын санариптик компетенциясы, билими кантип жогорулатылууда, бул боюнча да иштеп жүрөбү? Мисалы, ошол мугалимдердин өзүнүн дагы квалификациясы жогорулатабы? Мугалимдердин, мисалы, студенттерге санариптик билим берүүдө. Аларга атайын ушул MOOC программасы же баягы Ошмо өзү IT академиясы иштеп чыгып аткан платформалар жөнүндө атайын билимдер берилеби аларга? Бул боюнча бизде атайын семинарлар уюштурулган. Ошол эле учурда видео справочниктер жазылган. Ар бир Ош мамлекеттик университетинде колдонуп жаткан ошо санариптик платформаларды колдонуу боюнча мугалимдер үчүн өзүнчө, студенттер үчүн өзүнчө видео справочниктер бар. Кыска даярдалган. Мисалы, MOOC платформасында лекциялык материалды кантип жүктөш керек, тесттик материалды кантип жүктөш керек, үй тапшырмаларын кантип жүктөш керек, аны кантип текшериш керек. Кафедра башчылары үчүн өзүнчө отдельный видео справочниктер даярдалган. Ар бир мугалим өзүнүн логин паролу менен киргенде, өзүнүн виртуалдык канасында ошол видео справочниктер чыгат. Ошол жерден эле алат. Бул бир. Экинчиси, бизде квалификацияны жогорулатуу борбору бар. Ошол менен жылда уюштуруп келебиз. Былтыркы жылы эле уюштурдук. 200-300дөй биздин мугалимдер кирип катышып окуп сертификаттарды алышат. Ал эми быйылкы жылы буюрса мына жакын арада биз жаңы дагы бир проектти жүргүзгөн атабыз. Ушу MOOC платформасынын алкагында студенттер, мугалимдерибиздин өзүн MOOC платформасынын жардамында аралыктан билим берүү технологияларынын колдонуу компетенциясын калыптандыруучу атайын онлайн ачык курсту жүргүзгөн жатабыз. Мына бир жуманын ичинде жүргүзүп калабыз. Ошол жерде мугалимдер кантип ошо мисалы аралыктан студенттерди окутуш керек, аралыктан билим берүү деген өзү эмне, аларды жалдыктагы колдонулган технологиялар бүт бардыгы ошол эле MOOC платформасынын өзүндө кантип иштеш керек. Ал жерде тесттер бар, үй тапшырмалары бар. Студенттерге эле окшоп алар ошо MOOC платформасында аралыктан окушат. Ошонун жыйынтыгы менен сертификат алышат. Дагы бир суроо келиптир. Азыр бизге дагы чоң бир-эки сунуш бар экен, аны мүмкүн убактыбыз жетип калса айтабыз, болбосо эфирден сырткарыга калтыралы. Ага чейинки бир суроо, магистратура программаларын магистратурада окуган толугу менен аралыктан окууга мыйзам жана аккредитация жол береби? Эгер жол берсе, кайсы адистиктер боюнча дейт. Магистратураны аралыктан окуса болобу санариптер? Эми мыйзам боюнча мындай. Ал жерде предметке басым жасалат. Окутула турган предмет аралыктан окутууга мүмкүн болсо, аны аралыктан окутууга чыгарса болот. Ал эми аралыктан окутууга болбосо,
кээ бир предметтер бар, аралыктан окутууга болбойт да. Мисалы көпчүлүк мына инженердик адистерде, медициналык адистерде алар аралыктан окутууга болбойт да. Аларды чыгарганга болбойт. Анда азыр бизде 1 мүнөттөй убактыбыз калды. Азыр дагы ошол акыркы сурообуз болсун. Онлайн окуган бүтүрүүчү эмгек рыногунда атаандаша алабы башкалар менен дейт. Мисалы аралыктан билим алган студент менен бул жакта күндүзгү бөлүмдө окуп бүтүргөн студент экөө эмгек рыногунда экөөнүн салмагы кандай болот? Кимисине көбүрөөк приоритет берилет деген суроо болду. Эми негизинен бул жерде окуу процессин уюштуруу ушу билим берүү мекемесине жүктөлөт да. Онлайн аралыктан билим алган менен күндүзгү окуу формасында билим алган студенттер үчүн окуу процессин уюштурууну, аларды окуу методикалык материалдар менен жабдууну, кайтарым байланыштарды түзүүнү бардыгын бирдей шартта түзүп бере алса, анда экинчи тарап ошону жакшы өздөштүрсө, ошондо экөө тең ата боло алат да. Азыр эми көпчүлүктү кызыктырган болушу мүмкүн. Азыр суроо дипломдо айырмачылык болобу деген суроо болушу мүмкүн ар биринде. Мен эң башында айтып өттүм, дипломдо айырма жок. Ошон үчүн дагы күндүзгү, сырткы, кечки бардыгына талап бирдей. Эң негизги бул жерде ошол биздин студенттерибиздин өзүндө маселе болот да. Эгерде биз күндүзгү менен сырттан окуу формасына же аралыктан окуу формасына бирдей шарт түзүп берсек, окуу материалдарын бере алсак, бардык окуу формасына бирдей окуу материалын бере алсак, ошондо гана студенттер кандай гана окуу формасы болбосун тең ата бүтүрүүчү боло алат да. Эгерде бүгүнкү күндө бар да, күндүзгү окуу формасында келип окуп атып деле сырттан окуу формасында окуган эң жакшы окуган бүтүрүүчүгө күндүзгү окуу формасын бүтүп тең ата боло албагандар деле бар да. Бул жерде эми бир тарап кароого болбойт да. Биздин негизги милдет билим берүү мекемесинин анын окуу формасына карабастан бирдей шарт түзүү, бирдей окуу процессин уюштуруу, ал эми аны өздөштүрүп алып кетүү ал биздин бүтүрүүчүнүн өзүнөн болот да. Азыр бизге дагы бул жерде 2 пункттан турган сунуш келген экен. Бул сунушту мен эфирден сырт эле берейин сизге анда. Эми ушуну менен эфирибизди жыйынтыктай берсек болот. Бизге бөлүнгөн ошол 1 саат аягына жетип чыкты. Урматтуу достор, биз бүгүн ошмунун аралыктан санариптик билим берүүсү тууралуу сүйлөштүк. Бул эфирди сиздер ошмунун YouTube каналында сакталган вариантын көрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.